бүгүнкү багымдат намазындагы айрым артыкчылыктар. Багымдат намазы ушул таңкы убакытка, таң аткандан баштап духа убакытка чейинки, күн чыкканга чейинки убакыт дейли өтө бир Алла Тааланын берекелүү убакытты койгон. Жана ошондой эле багымдат намазын убагында окуу, эркектер жамаат менен окуу, аялдар үйүндө окугандыгы, жана ошол күн чыкканга чейин зикирде, темен келген зикирлерди айтууда, багымдат намазын калтырбай окуп жүрүүдө, убакыттарга адат кылып, каза кылбастан, эрте туруп, ушул берекелүү убакытты кармап жүргөн адамдарга бир нече артыкчылыктар бар. Биринчиден, пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү дуа кылган. Биз билебиз, пайгамбар алейхиссалату вассалам дуа кылгандан кийин Алла Таалам кабыл кылат, ошол жакшылык орнойту ошол убакытка. Ушул учурга, багымдат учурунда Аллахым бул үммөттүн таңкы убакытына береке бер деген. Бул хадисти пайгамбар алейхиссалату вассаламдан укканда сахабаларда намаз болсун, эртең мененки иш болсун, дайыма ушу таңкы убакытка бекем болуп, иш баштаса да эрте баштап, илим алабы кандай болбосун, таңкы убакытта береке бар деп өтө катуу көңүл бурушкан. Мисалы айрымдары каравандарын жөнөткөндө дагы эрте туруп, эрте кам көргөндөрдүн соодасында берекесин сезишкен. Акчалары көбөйгөнү, ден соолук десе ден соолук, акча десе акча, береке десе береке. Себеби бул учурда берекелүү убакыт. Аны баары тажрыйбадан деле билет. Ал эми күн чыкканча уктап, андан нары уктап, иш баштагандар ныксырап, шалдырап, ишинин баш аягы билинбей, убакыты жетишпей, берекесиз сезет адамдар. Бул биринчиден. Эмне иш баштабаңыз, эрте менен илим болобу, Куран жаттайсызбы, намаз окуйсузбу, кандай болбосун, таңкы убакытка бекем болуу. Экинчиден дагы чоң артыкчылыктары, баарыбыздын жүрөгүбүздө мүдөө ошол тозок отунан арылса экенбиз деген. Тозокко кирбесек экенбиз, Аллахтын карына түшпөсөк экенбиз. Мына ушул таңкы намазды окуп жүргөн адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сох хадистеринде, Муслимде келген хадисте ачык айткан. Тозок багымдат намазын окуган адамга тийбейт деген. Же тозокко кирбейт деген. Асыр менен багымдат намазын эскерген. Эми башка намаздардын да парз албетте, бирок өзгөчөлөп белгилеген. Багымдат намазы менен асыр намазы. Чыныгы ийгиликке жеткендер, чыныгы кутулгандар бул бейишке кирип, тозоктон арылып, тозоктон олак болуп, Аллахтын ыраазылыгына жетип, жакшылык ушул да эң чоң бакыт, эң чоң ийгилик. Куранда да канча жерде чыныгы кутулуучулар деп ушул билиш керек. Багымдат намазынын кандай артыкчылыгы экен. Муну адам канчалык жакшылыктарды билген сайын ошончолук ал ишке мындай көңүл бурат адам. Көңүл бурат, эрте жатып, эрте кам көрүп, кечки жатканда жатарда дуа, зикирлерди айтып, багымдатка турушум керек, багымдатка чейин жок дегенде аз болсо да тахажжуд намазын окуйын 5-10 мүнөт болсо да деп кам көрүп жатыш керек. Андан кийин дагы чоң артыкчылыктары, кимде ким багымдат намазын окуган болсо, түнкү намаз бар го, тахажжуд намазы, ошону толук окуган сообун алат деп келет. Бул да Муслимде келген хадис. Кимде ким таң намазын жамаат менен окуса, ал кадимки түндүн жарымын тургандай болот. Түнкү намаздын жарымына чейин окуган болот. Ал эми кимде ким багымдат намазын жамаат менен окуган болсо, ал түндү толук турган болот дейт. Алла Таалам ырайым менен канча деген бизге жакшылыктарды жеңил эле берип койгон. Мына куптанды жамаат менен окуйт, анан багымдатты кайра жамаат менен окуйт, түндү толук тахажжуд намазды окуган сообун алат деп келет. Бул дагы сох хадистерде. Аялдарга деле ушул. Аялда да намазды кечиктирбей, 12ден кийин окуп, же болбосо багымдаттын кечиктирип окуп, каза кылгандар түнкү намаздын сообунан кур калат, күнөөгө батат, Алла сактасын. Бул аялдарга да тиешелүү. Эркектер жамаат менен убагында барып окугандай эле аялдар дагы үйүндө окуса, убагында окуп кечиктирбестен, жүрөгү менен, дити менен, оюн жыйнап, намаздын важиптери, рүкүндөрү келгендей шарттары менен окуй турган болсо, ушул соопторго ээ боло берет. Канча адамдар дайыма сурай берет. Түнкү намаз кандай? Түнкү намаздын сообу ушуну окуйн дедим эле. Кимде ким багымдат менен таңга бекем болсо, акыры барып түнкү намазга да турат. Жана ошондой эле түнкү намаздын толук сообун ала берет. Дагы багымдат намазынын артыкчылыктарынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тирмизиде, Ибн Мажада сохих хадистерде келгенде айтат: "Башширил машаина илал масаджид", силер сүйүнчүлөгүлө деген. Сүйүнчүлөгү мечиттерге каттап барып турган адамдарга. Кыямат кайымда караңгы болгон жерде, ошол жерде нур менен деген. Ошол сүйүнчүлөгүл алардын алдында нур болот, жарыктык болот деп.
белгилүү кыямат кайымда суракта ар бир адамдын алдында нуру бар. Ошонун амалына жараша, ыйманына жараша, Аллах Таалага болгон мамилесине жараша. Айрымдарды капкараң нуру эч нерсе жок. Ошо алымдар айтат, Багымдатта мечитке баратканда илең салаң болуп, караңгы менен жарык аралашып, адам тааныбай турган абалда басып баратканда ошондой жерде чуңкур, ошентип бир аз кыйналып барат. Ошондой адамдарды бул жерде ушул Багымдатта намаздарында мечитке каттагандарга кыямат кайымда нур менен сүйүнчүлөгөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп. Төртүнчүдөн дагы артыкчылыктары Багымдат намазынын. Кимде ким Багымдат намазын калтырбай окуп жүргөн болсо, бул эки жүздүүлүктөн оолак болот. Аллах Таала менен болгон чынчылдыгы жүрөгүндө, ыхластуулугу, чыныгы момун экендиги, жөн эле бир сыртынан мусулман, ичинде көп шектери бар, оорусу бар адам эмес. Багымдатка бекем болгон адам Аллах Таала менен болгон мамилесинде чынчыл экенине далил, эки жүздүү эмес экендигине. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте мунафыктарга Багымдат менен куптан намазы оор келет деген. Мындан өткөн эки оор намаз жок мунафыктарга деген. Себеби ал доордо дагы белгилүү болгон бешим, асыр, шамдарда бири-бирин таанып көрүп коет да. Бул келди деп. Багымдат караңгы убакта, куптан деле караңгы убакта, ал кезде азыркыдай бүт жарык толук болгон эмес, тааный алган эмес да, куптан менен Багымдатта келген. Эки жүздүү адамдар эми бизди көрбөгөндөйүн деп барбай коюшкан. Ошондой да абал болуп турган. Жарык күндөрдө барган, себеби көрүнүп калат. Ошолорго окшоштук болбостон Багымдатта намазында бекем сактоо, көңүл бурууда эки жүздүүлүктөн арылуу. Дагы Багымдат намазынын артыкчылыктары Алла Таалам ага саламаттуулукту, тынчтыкты, аны өз коргоосуна алууну, аны сактап жүрүүнү кепилдик алган. Кимде ким Багымдат намазын окуп жүргөн болсо, бул дагы Муслимде келген хадисте Ман салла субха фахуа фи зимматилла. Ким таңкы намазды окуган болсо, ал Аллах Тааламдын коргоосунда болот. Навави айтат, кепилдикте деген мааниси тынчтыкта деген сөз дейт. Саламаттыкта, жакшылыкта, Аллахтын коргоосунда болот. Дагы бир хадисте Ман салла субха фи жамаа фахуа фи зимматилла. Кимде ким Багымдат намазын жамаат менен окуган болсо, ал дагы Аллахтын коргоосунда болот. Шейх Альбани буларды сохих деген таргибте дагы, Ибн Мажада, Тирмизиде келген хадистер. Не деген артыкчылык, субханалла. Адам жакшылап ойлонуп көрө турган болсо, көп жакшылыктар камтылган. Ошон үчүн алымдар айтып берди, эртең мененки убактыңа бекем болсоң, калган күнүң сени ээрчит дейт. Адам баласы күнүнүн сен бир айды, келечекте бир жылды, эртең ушундай бир күн келет, телегейим тегиз болот, анан баары жакшы болот, анан башкача ибадат кылам, башкача жүрөм деп адам ойлош керек. Аны шайтан узун үмүт берет адамга. Эч убакта адамдын телегеи тегиз болбойт. Ойлогон ою тим эле түп-түз болуп, анан стабилдүү, анан башкача ибадат кылам деп. Ошентип узун үмүт менен адам өтүп кетет. Бүгүн кандай жүрсөң, ошондой эле өлөсүң. Ушуну түшүнүш керек. Менин акыркы күнүм деп. Багымдат күнүн таңкы убактыңа бекем болсоң, күнүң түз болот. Күнүң түз болсо, жумаң түз болот. Жумаң түз болсо, айың түз болот. Айыңа түз болсоң, жылың түз болот. Ушинтип кете берет. Кичинеден башталат. Ошон үчүн алымдар айтат, Багымдатың бекем болсо, таңкы убактың, күндүзгү күнүң берекелүү болот. Ал эми Багымдатты кое берген адамдар ныксырап, шалдырап, өзү да сезбейт, Алла сактасын. Жана дагы Багымдаттын артыкчылыктарынан периштелердин күбөлүккө өтүшү. Аласа периштелердин дуа кылышы десе болот. Багымдатка жамаатка келгендер, намазды убагында окугандарга периштелер күбөлүккө өтүп, эгер мечитте болсо, аларга дуа, истигфар кылып турат. Бухариде келген хадис, Муслимде келген хадисте периштелер асыр менен Багымдат намазында алмашышат. Түнкү периштелер, анан ушул күндүзгү периштелер. Асырда бир тобу келсе, алмашып, анан алар Багымдатка чейин болушат. Багымдатта экинчи топ периштелер келет. Андан кийин алар асманга көтөрүп, Алла Таалам билип турса деле сурайт. Кандай абалда таштадыңар менин кулдарымды? Алар айтат, алар намаз окуган убакта таштадык. Таракнахум ва хум юсаллун ва атайнахум ва хум юсаллун. Таштасак дагы намазда болду, кайра кайтып келсек деле намазда экен деп. Себеби алар асырда бир келип, кайра Багымдатта кетип, экинчи тобу келип, ушу намазда. Кимде ким Багымдатта убагында окуп, асырда убагында окугандар, алымдардын айтышы боюнча, периштелердин күбөлүккө өтүшүнө
аларга кечирим сурашына ошолордун катарында болот. Ошолор жазып кеткен списокто болот деп айтышат экен. Не деген шарафат. Ушундай жакшылыктар билгенде адам кантип жеңил карайт. Бир нерсени эскериш керек, кээде ушундай жакшылыктарды камтыган Алла Таалам ырайым менен. Себеби бул үммөт кыска да өмүрү. 60 менен 70-тин ортосунда эле болот деген. Эч кандай бир актануусу да жок Алланын алдында. Нух пайгамбарга 1000 жыл бердиң, бизге 50-60 жыл бердиң, жетишпедим деп айта албайбыз. Ушундай чоң артыкчылыктарды берип койгон Алла Таалам. Дагы багымдаттын артыкчылыктарынан бейишке кирүүнү да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарлап кеткен. Бул да Бухари Муслимде. Ким ушул эки намазга бекем боло турган болсо, асыр багымдат бейишке кириптир деп. Багымдат намазын окуп жүрүү эң чоң себептерден бейишке кирүүгө. Ушул тараза, күнүмдүн таразасы. Ушуга бекем болгон адам калган намаздар андан да жеңил болот деген сөз. Дагы багымдат намазынын артыкчылыктарынан кыямат кайымда адамдар бейишке киргенде Алла Тааламдын жүзүн кароого эң чоң себептерден дейт. Ушул хадисте да багымдат намазын калтырбай так окуп жүргөн адамдарга Аллах Тааламдын жүзүн көрүү эң чоң неамат, эң чоң жакшылык. Эгерде силер күн чыкканга чейинки жана күн батканга чейинки намазга бекем болсоңор, ошону аткаргыла. Күн чыкканга чейинки убакытта, анан күн батканга чейинки убакытта намазды. Иннакум сатарауна роббакум кама тарауна хада. Ошо айды көргөзгөндө, айды көрүп, жарыгын баарына чачып, адамдардын баары көрүп тургандай, силер дагы Алла Тааламды көрөсүңөр. Бирок шарт көрүңүздөр, кандай? Күн чыкканга чейин же күн батканга чейинки намазга бекем болушуңарды. Алымдар айтат, ушул намаздарга бекем болгон адамдар Аллах Тааламдын жүзүн көрүүгө себеп болот деп. Дагы багымдат намазынын артыкчылыктарынан багымдаттын эки рекети бул дүйнөдөн жана бул дүйнөнүн ичиндеги нерселерден артык деген, жакшыраак деген. Алымдар айтат, бул багымдат намазынын эки рекет сүннөтү дейт. Элестетиңиздер, эки рекет сүннөт ушундай артыкчылыкка ээ болуп аткан болсо, анын парзы кандай? Парзды ити менен, шарты менен, важиби менен, жүрөгү менен окууда анда кандай артыкчылык бар? Бул дүйнө жана бул дүйнөнүн ичиндеги нерселерден артык, жакшыраак Кудайдын алдында дейт. Дагы багымдат намазынын артыкчылыктарынан кимде ким багымдатка туруп окуп жүргөн болсо, ал адам жалкоолуктан, ар кандай стресстерден, көкүрөктүн кысылуусунан, кайгы апага түшүүдөн, дененин ыксыроосунан, шалдыроодон абоолак алыс болот. Бул практикалык жактан дагы бекем болуп жүргөн адамдар айтып келет алымдар. Белгилүү нерсе. Ал эми хадиске де болсо, Бухари Муслимде келген хадисте, ушул хадисти алып келишет алымдар. Далил катары. Ошо адам кечинде уктаганда анын башына 3 түйүндү түйөт шайтан. Анан сен уктагын, узун уйку сага узун түн болсун деп уктатат да адамды. Анан Аллахты эстеп турса, ошо түйүндүн бирөө чечилет. Даарат алса, дагы экинчи түйүн чечилет. Намаз окуса, багымдатты, 3-чү түйүн чечилет. Мына ошондо ал адамдын напсиси, денеси сергек болуп, жеңилдеп калат. Эгер ал нерсени аткарылбаса дейт, о илля асбаха хабитан нафс. Бир напсиси, денеси оор болуп, жалкоолукта болот дейт. Бул хадис Бухари Муслимде келген. Мына ушул нерседен алымдар далил катары айтат. Багымдатты окубаган, каза кылгандар, кечиктиргендер, ушул түйүндөр чечилбейт дагы анан жанагынтип шалдырап, ныксырап, жалкоолонуп, денеси оор болгондор, уйкусу канбагандар, көп денем оор, стресске түшкөндөр. Албетте шайтан мойнуна минип алгандан кийин кайгыда, стрессте, жалкоолукта, бош шалдыроо эмнени гана айтпайт, ал адамга үйүлүп калат, Алла сактасын. Ал эми ушул 3 түйүн чечилсе, ойгонгондо зикир менен ойгонот, сүннөттө келгенде айтып даарат алат, экинчи түйүн чечилет, намаз окуйт, 3-чү түйүн чечилет. Болду, шайтандын ага ээлик кылуусу, үстөмдүк кылуусунан адам боштондукка чыгат. Шайтан ага үстөмдүк кыла албайт. Дагы багымдаттын артыкчылыктарынан, эгерде адам ушул багымдаттагы соопту билгенинде, эки буту жок, эки колу жок болсо дагы, сөймөлөп болсо дагы барып окумак деген келген. Ушкутан менен багымдатка айтылган. Не деген? Адам ошо акыйкаты менен, жүрөгү менен, якын менен сезбегендиктен ушундай мамиле кылууда. Эгерде чын якыны менен билгенинде, элестетиңиздер, эки колу жок, эки буту жок болсо дагы, сөймөлөп болсо дагы, ийги менен
ошентип барып окумак. Ошондой эле дагы бир хадисте ушул багымдат намазына таңга келбегендерди эгер мүмкүнчүлүк болсо мен имамга башка адамды коюп барып намазга келбегендердин үйүн өртөйт элем деген дагы пайгамбар алейхисалату вассаламдан хадис бар. Бул дагы өтө коркунучтуу. Багымдатка бекем болбогону. Ошол жерде аялдар, бала чакалар тоскоол болууда. Ошол кишиге үйүн өртөөдө. Мындай бул таhdид деп коет. Пайгамбар алейхисалату вассаламдан катуу эскертүү. Ошол үйүң өртөнүп кетүүдөн дагы жаман деген сөз да, коркунучтуу деген. Муну каза кылып, ушундай жакшылыктарды артка таштап коюп, көңүл бурбай коюу. Мечиттен чыкканча периштелердин дуасында истигфарында болот дедик. Багымдаттын артыкчылыктарына. Ажылык, умранын сообуна ээ болуу. Ушул нерсе да камтылган. Кимде ким багымдат намаз жамаат менен окуп, андан кийин Аллахты эстеп күн чыкканча отурган болсо, ага ушу умранын сообу толук берилет деген Тирмизде келген. Мунун эми иснатында алымдарда сөз бар. Кээ бирлер Хасан дейт, Шейх Альбани, кээ бирлер Сохих деген айтор. Шейх Ибн Бас болсо айтат, хадис келген жолу Хасан, мустахаб кызыктырып айтууга болот дейт. Айтор муну алсыз жарабайт деп таштап коюлбайт. Кимде ким багымдат намазын жамаат менен окуган болсо, Аллахты эстеп зикир кылып күн чыкканча отурган болсо, ага умранын сообу толук берилет деген. Мына ушундай артыкчылыктар. Умранын сообун алам дейсиз. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү берип атат Алла Таала. Мунун артыкчылыктарын окуса көп. Периштелер болсо Аллаху магфирлаху, Аллаху мархамху. Ошо даараты бузулганча, мечиттен чыкканча Аллах муну кечир, өз ырайымыңа бөлө, өз ырайымың ал деп дуа кылып турат дейт. Не деген артыкчылык. Бул напси дайыма жалкоолукка чакырат. Алымдар бир оостон айтышат. Адамга напсиден өткөн чоң душман жок дейт. Мындан да өткөн чоң. Душманың алыста эмес, өзүңдүн мына көкүрөгүңдө, жаныңда жүрөт. Уктоого, узун үмүткө, ишти жылдырууга, эртең ана мына келечектерде отуруп канча нерседен адам кургалат. Арткы күндөрүңүздү караңыз, жакында оңолом, кийин кылам деп отуруп канча айлар, жылдар өтүп кетип атат. Ошон үчүн адам күнүңдүн баласы бол деген ошол бир жылдын баласы эмес. Узак бир 10 жыл, 20 жылда план эмес. Ар бир күнүңө бекем бол. Ушул менин күнүм. Мына ушул күндү кандай өткөрүп атсам, ошондой эле өлөм деп. Бир чуданы күтпөш керек. Жана кээ бирлер айткан, турсам эле Ясин сүрөнү жаттап калыптырмын деп. Болбойт андай. Азыр кандай болсоң ошондой кетесиң. Ошон үчүн азыртан аракет кыла бериш керек. Ошон үчүн Алла Таалам баардыгыбызга ушул таңкы убактыбызга бекем болууга, багымдат намазын калтырбай окууга, жакшылык иштерди аткарууга, жамандык иштерди таштоого, ибадат, жакшы амалдар жүрөгүбүзгө сүйкүмдүү болуп, жагымдуу болуп, денебиз ылайыктуу болуп, жакшы чырайлуу аткарууга насип кылсын. Ал эми күнөө иштер, пайдасыз иштерди, шайтанды сүйүнтө турган иштерди, Аллахтын каарын алып келе турган иштерди жүрөгүбүзгө жек көргөзүп, бизге жаман көргөзтүрсүн Алла Таалам. Андан оолак болууга, Алла Таалам баарыбызга багымдат учурун таңкы убакытка бекем болууга